жана сиделкалардын видеосу боюнча экинчи бөлүгү. Бунда эми кичине мындай кыйыныраак сөздөрдү дагы кошуп койдум. Биринчиде аябай эле жеңил күнүмдүк пайдалана турган сөздөрдү айтпадыкпы? Мында дагы бир 2-3 сөздү күнүмдүк өтө пайдалана бербеген сөздөн коштум. Үйрөнөбүз деп ойлоймун. Давайте померим давление. Келиңиз давлениеңизди ченейли деген сөз экен. Эгер давайте дегенди кошпой эле бул жерден эми давайте деген мисалы бер деген мааниде да болуп калат. А бул жерде келиңиз деп чакырган мааниде айтып атасыз да давайте деген сөздү. Анан давайтени кошпой эле померим давление десе, демек сиз уже давленияга чечкенге мындай чечим кабыл алдыңыз. Сиз уже ченейм деп даярданып алдыңыз. Кел деп чакырбай эле өзүңүз билип эле ченей турган болсоңуз померим давление, давлениени ченейли деген мааниде болуп калат экен. Пересядьте на стул деп айтыш үчүн сиздин карап аткан бабушкаңыз же дедушкаңыз отурган абалда болуш керек. Анан сиз ал отурган жериңден бул жерге отуруп ал деп айтыш үчүн пересядьте деп айтат экенбиз. Ордун которуп бул жерден наркы жерге отурууда. Мисалы, креслода отурат, анан сиз давлениесин ченеш үчүн аны отургучка отургузам дедиңиз, төз кылып отургузам дедиңиз. Ошондо креслода отурган жеринен пересядьте на стул десеңиз, отургучка отуруңуз деген маанини билдирет экен. А эгер жуундуруп келгенди айттым жана, жуундуруп келдиңиз, анан келгенден кийин бабушка мисалы туруп эле калды да, отурамбы, диванга отурамбы, креслого отурамбы, каяка билбей калды. Турса, же сиз жетилеп келип, садитесь на стул, отургучка отуруңуз дегенди ушундай айтат экенсиз. Себеби азыр бабушка деп эле айта берейинчи эми. Бабушка турат, ошон үчүн сиз отур деп айттыңыз. Анда садитесь. А эгер отурган абалда бияка эми bundan бияка отур деп айтканда пересядьте деп айтат экенбиз. Давайте я вам помогу. Мына давайте деген сөздү дагы келтирдим. Мисалы эсибизде калсын деп. Биякта дагы келиңиз, мен сизге жардам берейин. Бер деген жок, келиңиз деп сурап атасыз. Мен сизге жардам берейин. Я вам помогу. Эми бу жерден келиңиз дегенди, могу давайте дегенди айтпай эле я вам помогу десеңиз, жанагындай эле демек сиз уже жардам берем деп чечим кабыл алдыңыз. Ошондо я вам помогу деп эле айтат экенсиз. Мисалы, тура албай атса, турам деп тура албай ушунчат, тура албай атса, барып колунан тартат экениңизди билдирип калсаңыз, мисалы, андан сурабай элечи, я вам помогу деп туруп эле колунан кармап эле турганга жардам бере берсеңиз болот экен, туура айткан болот экенбиз. Эгер жардам берейинби деп сурагыңыз келсе, вам помочь деп сурайт экенбиз. Бул жерде эми биз чоң кишилер да, баары деле биз булар сен дей берген менен биз чоң болсо эле сразу эле сиз дейбиз. Сиз деген гана неме варианттарды тартып атам биякта. Ошону гана айтып атам. Вам помочь сизге жардам керекпи деген мааниде экен. Я подвину вам коляску. Тура албай атканда жардам берейин дедиңиз дагы айттыңыз. Колясканы жакын жылдырып берем деп, анан колясканы жылдырасыз. Подвину жакын жылдырып берем. Подвину вам коляску дегенде эле уже ал жака экенин билинип атасыз да. Я подвину коляску поближе, мисалы, к вам. Же коляскада отурса, я подвину коляску поближе к окну. Терезеге жакыныраак жылдырам дедиңиз. Эгер столго, коляскада отуруп алып тамак иче турган болсо, столго жакын жылдырам деп айткыңыз келсе, я подвину коляску к столу. Подвину коляску к окну. Терезенин жанына жакын жылдырам. Подвину коляску к зеркалу. Мисалы, чачым тарайм десе, күзгүгө жакын жылдырып барып, анан чачын тарап бересиз да, ошондой. А эгер сизге жакын жылдырам десеңиз, подвину вам коляску, сизге жылдырып берип атам деген.
Эгер к вам десе сага жакын жылдырып берем деген мааниде болот экен. Облокачивайтесь на меня деген сөз мага жөлөнүңүз, мага чыканагыңыз менен, болбосо билек менен таяныңыз деген мааниде экен. Облокачиваться деген сөздөн келип чыгыптыр. Неме локоть деген билек, чыканак, ошо локоть менен таян дегенди билдирет экен бул. Чыканак менен, билек менен таян. Облокачивайтесь на меня, мага таян. Облокачивайтесь, мисалы, на диван десеңиз, ошо дивандын чекесине жөлөн, дивандын чекесине таянып тур дегенди билдирет экен. Анан обопрись на моё плечо деген эми обопрись деш үчүн, мисалы, аябай кармап, жөлөнүп, сиздин жардамыңыз менен басууга даярданганда бул сөздү деле кошуп айтсаңыз болот экен. Менин ийниме жөлөн. Эгер му облокачиваться болуш үчүн, мисалы, бул бутуна туруш керек да бабушка, а бул жерде мисалы бутуна тура албаса, анда обопрись деп айткан туурараак болот экен. Менин ийниме жөлөн, мисалы, жөлөнсө, ана сиз белинен кармап, нары жылдырып коесуз местасына. Ошондой убактарда көбүрөөк пайдалана турчу сөз экен. Бирок экөөнү тең эле айта берсеңиз түшүнүктүү эле болот. Бул ошо колу менен таян, бул бүт эле денеси менен таян деген сыяктуу. Анан кээ бир бабушкалар жана таяк менен басат, палка деп да коет. Эми ал палка деген общий эле болбосо трость деп коет, же тросточка деп коебуз. Мен да сүрөтүн көрсөтүп салып коем анан эң акырына видеонунчу. Ошо таякка жөлөн, таякты таян деп да айтабыз, биз ошону опирайтесь на тросточку деп айтат экенсиз. Эгер мен караган бабушка таяк таянат десеңиз, бабушка ходит с тросточкой. А эгер таяк таянып турат десеңиз, опирается на тросточку. Таяк таян, жөлөн деп айткыңыз келсе, опирайтесь на тросточку. Анан бабушканы киринтип, тамактандырып, давлениясын ченеп бүттүңүз. Бабушканы диванга жаткырып коюп, мына. Я баягы өткөн темаларга кайталоо бул. Я постираю вашу одежду. Одежда деген кийим, постираю, эми жууйм деп атасыз сиз бабушканы жаткырып, эми айтып атасыз жанагы кийимдерди жууйм мен деп. Мына постираю дедиңиз. Эгер ушул кийимди жууп аткан болсоңуз, бабушка мисалы, Жамиля, что ты делаешь десе, жууп атам, мына азыр жууп атам десе, стираю вашу одежду. Кийимиңизди жууп атам. А эми жуйт экенин айттыңыз, постираю. По деген могу приставка. Көп комментарий болот приставка жөнүндө. Ушул по деген приставка. Я помою посуду. Идиштерди жууйм. А азыр ушул убакта идиш жууп аткан болсоңуз, Жамиля, что ты делаешь десе, я мою посуду. Идиш жууп атам. А сиз эми жуйт экенин помою деп айтат экенсиз. Я сделаю уборку. Уборка жасайм. А эгер азыр уборка жасап атканыңыз болсо, Жамиля, что ты делаешь деп наркы комнатадан бабушка сураса, я делаю уборку. Уборка жасап атам. Я уйду, мисалы, в 7 деп коебуз, эми кечки 7 19 дедим. Мен кетем 7-де. Кете элексиз, сиз бабушканын жанында отурасыз. Ты во сколько домой пойдешь десе, я уйду в 7, 7-де кетем. А во сколько придешь? Эртең канчада келесиң? Я приду в 8, келем. Уйду, кетем, эми кетем. Приду, келем, эми келем. Эртең менен келем деген мааниде экен. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, ушул комментарийлер боюнча ушул видеонун астына жазыңыздар. Катталбай эле көрүп аткан болсоңуздар, подписаться, катталуу деген кнопканы басыңыздар. Башка комментарийлериңиздер, суроолоруңуздар бар болсо, ушул видеонун астына жазганга аракет кылыңыздар.
Жақсы, нравится деген кнопканы басып бөлүшүңүздөр. Жаман сөздөрдү, уят сөздөрдү жазганга болбойт. Баары деле удалить этем. Так что жаман сөз, уят сөздү жазып убара болбоңуздар.